Хамдулилля вассалату вассаламу аля расулилля. Мына да ошо орозо айы жакындап калды, буюрса. Эми ошо орозого кандай бир даярдыктарды көрөбүз. Албетте ар бир мусулман баласы ошого мындай моралдык жактан бир даярдык көрүш керек. Ал дегеним мына орозо айы жакындап калды. Мен буюрса ушул жылда орозону кармаймын. Эгер кармабай жүргөндөр болсо, ошо ниетин түздөп, оңдоп мен буюрса ушул жылы камданып, чындап эле кармайм деген ниетти болсо, буюрса жеңил болот да, кайырмаган. Себеби орозодо ошол ыклас, жосо ниет өтө маанилүү. Бул Кудай Тааланын алдында мен ушул Кудай Тааланын парзын аткарып атам, бир ыйык парзын аткарып атам деген ой болсо, буюрса жеңил болот. Ал эми дагы кандай даярдыктарды көрөбүз дей турган болсок, ушул орозого чейин деле баягы сүннөт орозолор бар, жана нафил кошумча орозолор бар. Ошолорду кармасаңыз да эле болот. Мисалы үчүн экинчи, төртүнчү күндөрү кармаса, өзүндө эле мындай кандай бир деңгээлде даярдык болуп эсептелинет да ошол орозого. Бул бир. Анан орозодо ошол даярдыкта бул ысык күндөрү болуп калышы мүмкүн. Себеби май айында деле ысык күндөргө туш келип калган болсо, ошол соорлукта өзгөчө мындай суусундукту келтирбеген тамак аш, азыктар менен азыктаныш керек. Көбүнчө ошо сууну ич керек. Майлуу жанакындай куурулган нерселерди ичсе, демек түштө мындай чаңкап суу ичем деп калышы мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче суусундукту келтирбей турган азыктар менен азыктаныш керек. Орозодо мындай да, орозону ошол орозо учурунда кандай бир себептер менен орозону кармабай калган адамдар бар. Ооруп калат, же болбосо кош бойлуу, же болбосо ошо бала эмезип, баласын карап калган аялдар бар. Алардын орозолору каза болуп калат. Ошол казасы бар адамдар орозого чейин, кийинки Рамазанга чейин орозону кармасуу керек. Эгер кандай бир себептерден кармабай калса, аракет кылуусу керек да, кийинки орозолорго чейин ошол мындай карызы жок Рамазандагы орозону тутканга. Эми орозо туурасында айтканда, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн куттуу хадиси бар. Асоуму ли ва ана ажзи дейт. Бул орозонун собу орозо, бул мен үчүн. Мен анын сыйлыгын мен өзүм берем. Аны эч ким билбейт экен да. Ошондуктан орозодо орозонун сыйлыгын бир гана Алла Таала билет да. Бул көп чоң сыйлыктар. Ошондуктан биз ошол сыйлыкка жетиш үчүн бардыгыбыз ошо орозо кармашыбыз керек да.